Ишкерлерди текшерүүгө мораторий киргизилген учурда тамак аш коопсуздугу жана жугуштуу оорулардын алдын алуу маселеси ачык бойдон калууда. Да учурда көмүскөдө кулач жайып жаткан гепатит Б жана башка коркунучтуу жугуштуу ооруларды коомдук жайлардан түрдүү тейлөө кызматтарынан жуктуруп алгандар бар. Мекемелерде бир жаман көрүнүштөр болуп калчу болсо эле, сиз кайсы жакты карап жатат, санэпидстанция кайсы жакты карап жатат деп айтат. Азыр бизди кыскартып, өзү бир жылда бир жолу жана эки жолу, ал эми мисалы үчүн мейманканаларда болсо 2 жылда бир жолу текшере турган буйрук бар. Ушул мораторий болбогондо делечи биз ансыз деле сейрек текшеребиз. Гепатит Б өсүп атат бизде азыр, гепатит С, дельта гепатиттери чыгып атат. Булардын баардыгы уже адамда иммунодефицитти түзөт дагы. Бул мындайча айтканда ошо ВИЧ-СПИД ооруларына эле теңдей болуп кетет да. Булар барып аркылуу ооруларды алып келет. Ошонун баардыгы байкоосуздан ушундай бир эреже, санитардык эрежелерди сактабаган тиш дарылоочу кабинеттерден чыгып атат. Кыргызстанда ишкерлерди текшерүү укугу 16 мамлекеттик органда бар. Алардын ичинен ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекция, монополияны жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги, отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча агенттик, архитектура, курулуш, турак жай, коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги, өрттү көзөмөлдөө боюнча кызмат ишкерлерди көп текшерет. Ошондой эле мамлекеттик салык кызматы да бар. Текшерүүчүлөр аябай көп. Аябай көп да. Бирок ошо мораторийлер бизди мында сактап калып атат да. Эгерде ошо чектөөлөр, мораторий болбосо, бардыгы эле баягы текшерүүчү органдар кызыга берет да. Алар да мыйзам чегинде иштегиси келет, алар да өзүнүн ишин аткаргысы келет. Баса калып эле тез текшере берсе, анда жалпы эле мамлекетте, жалпы эле өлкөдө ишкерлерде мындай дуктар түшүп калат да, иштегиси келбей калат, анан акча качат, бизнес дагы качат, бизнеске эмне керек? Тынчтык керек, стабилдүү мыйзам, стабилдүү салык саясаты керек. Ишкерлерди текшерүүгө 2019 жылдагы мораторий киргизилип, ал 2022 жылдын 1 январына чейин узартылган. Ишкерлер анын жыйынтыгы жакшы болду деп баалашууда. Буга укук коргоо жана салык көзөмөл органдарынын мыйзамсыз текшерүүлөрү, ыйгарым укуктарынан аша чапкан учурлары азайганы менен мисал келтиришет. Буга чейин эгер мораторий узарбаса, бул ишкерлерге да кошумча уже проверка жөнөтүлөт да. Себеби дегенде, санэпидемцияга мындай мораторийсиз уже жумушту аткаруу чечими болгондон кийин булар уже ишкерлерди аябай мындай текшерүү күчөйүп кетти да. Эмнеге дегенде ал санитария, башка ортодо коомчулук, ошонун негизинде бүгүнкү күндө мындай айтканда ишкерлерге көп эле көйгөй жаратты, иш берди. Ал эми ошондой дагы бир орган пайда болот да, көбүрөөк 13 орган мындай айтканда иштейт. Экономика жана коммерция министрлиги ишкерлерди текшерүүгө киргизилген мораторийди дагы 1 жылга узартууну сунуштап, мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Анда кылмыш иши козголгон, ишкерлерге каршы арыз жазылган, башка өлкөлөрдүн мамлекеттик органдары суроо талап кылган учурларды кошпогондо бизнести текшерүүгө 2024 жылы убактылуу тыюу салуу сунушу жазылган. Бизнеске канчалык шарт түзүп берсең, экономика ошончолук жогорулайт. Себеби бизнесмендин жумушу жакшы жүрсө, оборот чоңойот, естественно жумуш орду түзүлөт, салыктар көбөйөт, жакшы жактары өтө көп да. Мораторий учурунда текшерүүчү органдар качан гана мыйзам бузуу же даттануу арызы түшкөндө экономика министрлигинин уруксаты менен гана текшере алышат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.